Апта içindeki жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Кылмек Салбай уулу, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинде STEM 21-кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагында семинар болуп өттү. Биздин окуу жайынын студенттери Россия Федерациясынын Урал мамлекеттик университетинен билим алып келишти. Профессордук окутуучулук курам жана кызматкерлердин ортосунда жыл сайын өткөрүлүүчү спартакиада жыйынтыкталды. Жаштар үчүн санариптик чөйрөдөгү Ош технологиялык университетиндеги мүмкүнчүлүктөр талкууланды. Мамлекеттик органдардагы каржылоо жана финансылык отчеттуулук боюнча семинар болуп өттү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Коом адамзат ар тараптуу жана акылдуулук менен алган билимди талап кылат. Анткени коомдун өзүндө жашабаган адам баласы эч кандай билимге дагы, кесипке дагы ээ боло албайт. Ошондуктан жалпы дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекеттин жарандары бүгүнкү күндө коом талап кылгандай өздөрүн өнүктүрүүнүн үстүндө ар дайым изденүүлөрү керек. Бул максатта биздин окуу жайда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан демилгеленип, Youth of Osh коомдук бирикмесинин жаштарынын жетекчилиги алдында атайын семинар өткөрүлдү. Аталган семинарда STEM 21-кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун координатору Алимжан кызы Төрайым жана Robotsky жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Сүйүнбаев Нуржигит учурда коомдогу робототехниканын пайда болушу адамзат жашоосуна тийгизген ар кандай таасирлери тууралуу баяндамаларды окушту. Мындан сырткары иш-чара аталган долбоордун жардамы менен университеттин окутуучуларына робототехниканын негизги принциптери боюнча тренинг өткөрүү жана окутуу аркылуу студенттердин роботторду долбоорлоо, конструктурлоо жана программалоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү максатында уюштурулуп жатат. Менен келдим. Youth of Osh деген биздин уюм негизинен жаштар менен иштешет. Жаштар дегенде булар студенттер, окуучулар менен иштешебиз. Анан аларга ар түрдүү окутууларды өткөзөбүз да. Сиздер өзүңөр деле билсеңиздер керек, ар түрдүү проекттер болот. Ошондой проекттердин бири бул STEM 21-кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоору деп аталат. Анан ошол проектке сиздер да буюрса катышуучу болосуздар да. Анан сиздерге башынан ошол бул кандай долбоор, биз сиздерге эмне беребиз, анан сиздерден эмнени күтүп жатабыз, ошол жөнүндө айтып берейин. Анан сиздер анкетада толтурган суроолоруңузга азыр бизден жооп алсаңыздар болот. Азыркы учурда дүйнөдө эл аралык коомчулуктун жашоосунун бардык жактарын, анын ичинде жогорку билим берүүнүн эл аралык интеграциясынын формасын алмаштыруу боюнча активдүү процесстер жүрүп жатат. Ар кайсы мамлекеттердин билим берүү системасынын кызматташуусунун маанилүү багыты академиялык мобилдүүлүк эсептелет. Анын көмөгү менен жаңы билимдин, жаңы илимий идеялардын дүйнөгө таралышы жүрүүдө. Жогорку билим берүүдөгү академиялык мобилдүүлүк студенттердин жана окутуучулук курамдын мобилдүүлүгүн камтыган объективдүү өнүгүп туруучу процесс. Бул процесстер Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасында да мүнөздүү. Мобилдүүлүктүн алкагында Ош технологиялык университетинен Россия Федерациясынын Урал мамлекеттик экономикалык университетинде биздин студенттер барып билим алып келишти. Учурда Орусиянын жана Кыргызстандын билим берүү чөйрөсүндөгү эл аралык интеграциянын маселелери эки өлкөдө тең абдан кеңири тараган. Эки өлкөнүн кызматташуусунда өнүгүп жаткан академиялык мобилдүүлүк эл аралык билим берүү мейкиндигинде кадр даярдоо талап кылынган негизги талаптардын бири. Анткени дүйнө коомчулугунда бардык жердеги эл чарбасында жана өндүрүштө жаңы технологиялардын кириши эл аралык стандарттагы билимдүүлүктү талап кылат. Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окума чогууну жана мелдештерди уюштуруу жана өнүктүрүү системасы. Адамдын ден соолугун чыңдоо мелдештерде жогорку көрсөткүчкө жана ошондой эле жеңишке жетүү максатын көздөйт. Спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективдүү сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин университеттин жалпы жамааты катышкан спорттук иш-чара өткөрүлүп, бул иш-чарага окуу жайдын бардык профессордук, окутуучулук курамы жана ошондой эле кызматкерлер катышты. Спорт, мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт. Жана ар бир кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолукту чыңдоону камсыз кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге жана машыгууларга катышуу, ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ошондой эле чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективдүү сүйүү, жеңишке умтула билүүнүн жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин окуу жайдагы өткөрүлгөн спорттук иш
иш-чара университеттеги жалпы жамааттын маданий эс алуусун уюштуруу менен алардын ден соолугун чыңдап, сергек жашоо образын түзүү максатын көздөйт. Билесиңер, жылда эле бул окутуучулар арасында спартакиада уюштурулат. Бул билесиңер негизинен баягы ден соолукту чыңдоо максатында, анан кийин достукту, ынтымактыкты бекемдөө максатында мына быйылдагы 2019-2020 окуу жылында ошол кадимкидей эле спартакиада уюштурулуп, мен билгенден 9-10 команда, ошо ар бир факультеттен бирден команда түзүлүп, азыр эжекелер арасында өтүп жатат. Аябай командалардын даярдыгы жогорку деңгээлде даярдалыптыр. Анан бул жерде дагы уюштуруу тобуна дагы чоң рахмат. Уюштуруу тобу дагы жогорку деңгээлде уюштуруп, мына бүгүнкү күндө болуп атат. Биз азыр 3 команда менен жарышып, өзүбүздүн подгруппадан жеңип алдык. Кудай буйрса азыр 1-2 орунга ат салышабыз деген ойдо турабыз. Спорт менен машыгуу нерв, психикалык оор күч келүү менен байланыштуу болгондуктан, ага ден соолугу чың медициналык кароодон өткөн адамдар катыша алат. Такай машыккан кишилердин келбети сымбаттуу болуп, органдар менен системалардын түзүлүшү, функциясы жакшырат. Машыгуулардын натыйжасында сөөктөр бышык болуп, булчуңдар чоңоет, кыймыл-аракет жакшырат, сергек болот, түрдүү ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Спорт менен машыгууда ага жумшалуучу күч машыгуулардын күчүнө, жашына жана жынысына ылай келүүгө тийиш. Узак убакыт үзгүлтүксүз спорт менен машыгуу ден соолукка жакшы таасир берип, мезгилсиз картаюунун алдын алат. Жыл сайын өтүүчү бул оюн себеп бизде могу спартакиада ош шаардык, областтык, республикалык деңгээлде мугалимдер арасында спартакиада бар. Ошого тандоо болуучу спартакиада өткөзөбүз да. Себеби могу кышында каникул убагында мугалимдер келип, кичине убактысы бош маалы, ошол маалда келип кичине спартакиада уюштуруп койгонбуз. Атайын келип кичине ойношуп, бири-бирин таанышып, көрбөгөндөр бири-бирин көрүп дегендей. Анан могу февраль март айында бизде профсоюздар мугалимдердин арасында спартакиада бар. Кудай буйрса вот ошого командаларды быйыл азыр даярдап алып, сынап алсак, көрүп алсак, командаларды түзүп алсак, Оштунун командасын. Аталган иш-чара окуу жайдын дене тарбия кафедрасы жана Намыс спорт клубу тарабынан уюштурулуп, мыкты командалар күч сынашышты. Жыйынтыгында 1-орунду гуманитардык технологиялык колледжи, 2-орунду автоунаа факультети, ал эми 3-орунду табигый техникалык факультети камсыз кылышып, акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. 2019 жыл Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул жарлыктын алкагында өлкөбүздүн бардык аймактарында аталган багыт боюнча бир топ иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ар кандай технологияларды окутуунун борбору катарында биздин окуу жайдагы санариптештирүүнү калк арасында жайылтууда өзгөчө орду бар. Анткени бул жерден келечекте жогорку билимдүү, техникалык багыттагы кадрлар даярдалат. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы долбоорунун координатору Канагат Алышбаевди кабыл алды. Бул жолугушуунун алкагында жаштар үчүн санариптик чөйрөдөгү биздин окуу жайдагы мүмкүнчүлүктөр талкууга алынды. Жаштарга жумуш табууда жана аларга маалыматтык технологияларды окутууда эки тараптуу кызматташууну ишке ашыруу маселелери каралды. Ошондой эле учурдун талабына ылайык санариптик технологияларды калк турмушуна киргизүүдө пайда болгон бардык жагдайларды жаштарга окутуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Финансылык сабаттуулук бул адамдын акчага байланыштуу ойлонулган жана жүйөлүү чечим кабыл алуу, кирешелерине жана чыгашаларына эсеп жүргүзүү, аларды туура колдоно билүү, өз келечеги үчүн жылдарга пландоо жана финансылык жоготууларга даяр болуу жөндөмдүүлүгү. Бүгүнкү күндө финансылык дүйнөсү мурдагыга салыштырмалуу бир кыйла татаал болуп калды. Ошого карабастан финансы билимине ээ болгон адамдар жеке финансылык коопсуздугун камсыздоого жол ачкан чечимдерди кабыл алып, өлкө экономикасына салым кошушууда. Ал эми адамдарга финансылык сабаттуулукту өркүндөтүү максатында биздин университетте атайын борбор ачылып, бул багытта сабактар өтүлүп баштады. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргызстан калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин аныктоо боюнча социологиялык изилдөө жүргүзгөн. Изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, калктын 1/3 бөлүгү гана кирешелерине жана чыгашаларына эсеп жүргүзөт. Ал эми ар бир 6-чы жаран ай ичинде канча акча алып, анын канчасын кайда сарптаганы тууралуу көп жакшы билбейт. Жарандардын басымдуу бөлүгү болсо баштапкы финансы кызмат көрсөтүүлөрүн гана колдонот экен. Калк түрдүү финансы насыя мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн колдоноордон мурда алардын шарттарын салыштырбайт. Жалпы калкка финансылык сабатсыздыкты жоюу боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Бул иш-чаранын алкагында биздин университетте Россия Федерациясынын
проондун Кыргызстандагы түштүк аймагындагы өкүлчүлүгүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын колдоосу менен финансылык сабаттуулук борбору ачылып, маалымат берүүдө өз ишин баштады. Организация бирге банкты тандап алып, анан работники бухгалтерия данныйлар толтуруп, договор берип коюшту туурабы. Азыр эми кызматкер жумушка кабыл алып атканда, ар бир индивидуалдуу өзүбүз барып келишимди түзөт дагы, бухгалтерияга расчетный счет алып келип берет, и ошонун негизинде акча каражат которулуп турат да. Ал эми журналисттер болсо, же болбосо пенсионерлер болсо, алардын өзүнүн макулдугусуз биз аларды биздин расчетко өткөзө албайбыз. Айттым, аванс боюнча бул колдоо бордун негизинде. Анан дагы бир өзгөчөлүк бул өзгөчө образованияда, здравоохранениеда, культуранын сферасында, социальный защитанын сферасында тарификационный список энер колдонулат да. Тарификационный список негизи жылына бир эле жолу түзүлөт. Бирок баягы кызматкерлер батпат алмашып, же болбосо категориялар тапшырган убакта, естественно, тарификационный списокко дагы өзгөрүүлөр кирип туруш керек. Ал убакта кээде ай сайын түзүлүп калат, кээде кварталына бир жолу түзүлүп калат да. Финансылык сабаттуулук көйгөйү жалпы улуттук мааниге ээ болгонун эсепке алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыкты. Программа жаш муунду финансылык сабаттуулукту тарбиялоого, жеке финансыны колдонууда натыйжалуулукту жогорулатууга жана финансылык аспаптарды колдонуунун сапатын жакшыртууга багытталган. Калктын финансы жаатындагы маалымдуулугун жакшы деңгээли өлкөдөгү социалдык жана экономикалык туруктуулукка көмөктөшөт. Ал эми финансылык сабаттуулуктун өсүшү керектөөчүлөрдүн насыялары боюнча төлөмдөрдү кечиктирүү тобокелчилигин азайтат. Себеби деген биздин экономика жаатындагы эмгектенген бардык окутуучулар биздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө зор өздөрүнүн салымын кошмокчу. Анан алган билимибизден дагы биз эртең окуп баштаган студенттерге көп нерселерди айтып беребиз. Бул жерде Ош технологиялык университети, Ош мамлекеттик университети, Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучулары келди. Бул жерде мамлекеттик мекемелердеги каржылоо жана анын эсеби жөнүндө 24 сааттык семинар өткөрүлдү. Бул жерде окутуучуларыбыз, коллегаларыбыз аябай активдүүлүгүн көргөзүштү. Көптөгөн көйгөйлүү суроолор болду. Ошондой эле биздин ишибизге жараша академиялык мобилдүүлүк боюнча дагы суроолор көтөрүлдү. Мен ойлойм, көтөрүлгөн суроолордун баары тең коллегиально чечимдерди кабыл алып, чогуу иштешебиз деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын банкы иштеп чыккан калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча мамлекеттик программасынын долбоору талкуунун көркүн ачып, маанилүү окуя болуп калды. Эми ушул калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча мамлекеттик программа аркылуу бул көйгөйгө коомчулук гана көңүл бурбастан мамлекеттин да камкордугу болот деген ишеним өтө чоң. Алайым алтын бешигин, тосуп ал ачып эшигин. Биздин Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты Ош облусундагы жападан жалгыз болгон кышкы эс алуучу жай Алай районундагы Чыйырчык эс алуу жайына кетип жатабыз. Анда эмесе кеттик. There's nothing you can say. I feel ready to say goodbye. Nothing will make me stay. Live in my hometown tonight. The wind will be my guide. There's nothing you can say. I feel ready to say goodbye. Nothing will make. Биз бара жаткан эс алуу жайы Ош шаарынан 63 км алыстыкта жайгашкан. Атагы кеткен далайга мына биз келдик Алайга. Кышкы эс алуу күндөрүн тоо беттеп таза абадан кере жутуп, чана лыжа тебүү менен көңүлдүү өткөргөнгө эми жетсин. Алдыда кызыктар болмокчу, биз менен бирге болуңуздар. I'll go so far, you won't find me. I'll free my mind and trust my feet. You'll try and try, but won't catch me because the road is calling me. Оштунун администрациясына рахмат. Эс алуу эң соң жогорку деңгээлде кетти. Эс алуу өтө сонун өтүп атат.
Оор айда сонун бизге ылайык болуп турат. Рахмат университетке ушундай эс алууну уюштурганга. Профкомго чоң рахмат. Кооштабыз биздин ушул ректоратка, профсоюзга рахмат айтабыз. Биз канча көп жылдан бери бизде мынча чалып эс алуу болгон эмес да. Жатыс атаңкоз бүгүн ким эле? Биз дагы булут жок. Бүгүн биз үчүн эле жангандай да. Рахмат уюштурушага дагы. Деги эле Ошту алга. Саламатсызбы, эс алууңуз кандай өтүп жатат? Негизинен эс алуу өтө позитивдүү, өтө сонун көңүлдөн чыгып атат. Эс алуудан кайткандан кийин негизи буюрса эртең жумушка чыгабыз, жаңы иш күнү башталат. Эс алуудан кийин өтө жакшы бир энергия менен ишке барабыз буюрса. Саламатсыз Динара эже, бүгүнкү эс алууңуз кандай өтүп жатат? Саламатчылык. Бүгүнкү эс алуу сонун болуп атат. Бирок горкадан түшкөндө аябай кар оозума, мурдума, кулагыма кирип, ошого азыр күндө кактанып атам коргаш үчүн. Бирок сонун болуп атат. Сиздер бизди соц тармактардан жана ошондой эле YouTube каналыбыздан Ошту Жаштык ТВ деп издеп көрсөңүздөр болот. Ал эми мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.